Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин түштүк аймагында жайгашкан республикалык өзүнчө куткаруу отрядынан бүгүн 50 куткаруучу Туркияда жер титирөөдөн жабыркаган жарандарга жардам көрсөтүү максатында жөнөп жатышат. Алар бүт куткаруучу шаймандар, тамак-аш, керектүү жабдыктар менен толук камсыз болгон. Өздүк курамы жана куткаруучулар Узак жолго кабынып жаткан бул аскерлер өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош жана Баткен аймагынан чогулган куткаруучулар. Алар бүгүн Борбор калаага жолго чыгышты. Дагы башка облустардан куткаруучулар кошулуп, Бишкек шаарынан чартердик каттам аркылуу Туркияга учуп кетишет. Кыргыз Республикасынын түштүк жергесинде жайгашкан республикалык өзүнчө куткаруу отряды анын эки түзүмдүк бөлүгү бул Таш көмүр шаарынан жана Баткен шаарынан куткаруучулар тартылып Ош шаарына. Азыркы учурда бизден 50 куткаруучу жолго чыгып атат. Турциядагы болгон биздин туугандарга зилзаладан тарткан жабыркаган элге жардам бергенди жолго чыгып атабыз. Бул жерден чыгыбыз Таш көмүрдө бар, ал жерден да өздүк курамды алабыз. Биз өзүбүз менен куткаруу шаймандардын баардыгы алынды, тамак ашыбыз баардыгы жетиштүү. Куткаруучулар кырсыктан жапа чеккен калкка жеринде жардам берүүгө жөнөсө, карапайым калк колдон келген жардамын атайын ачылган кабыл алуу түйүндөрүнө тапшырып жатышат. Көпчүлүк жарандар акчалай түрүндө жардам көрсөтүүдө. 5 күндөн бери ыйлап өзүгө келе албай, мына акыры адам өзүн кармаш керек дегендей, Түрк элине ушундай оор кайгы келип калды. Биз ошол Түрк эли менен биз кыргыз эл эч качан эч жерде мусулман калкыны таштап койбойт. Нерейбиз ушул жаткан жерлер жайлуу болсун, ушул өткөндөрдүн баарына, тирүү калгандарга сабыр тилейбиз. Ош шаарынын Борбордук аянтында түзүлгөн штаб ыктыярчы жаштардын демилгеси менен ачылган. Жергиликтүү бийлик аларга техникалык бүт шарттарды жаратып берди. Бул жерде азырынча акчалай жардам, жанагы төшөктөр, постель, ошол сыяктуу жана дары-дармектер. Себеп деген тамак-аштар ал жака жетпейт да, ачып калышы мүмкүн. Ошондуктан биз бир гана ушундай гана жардамдар кабыл алабыз. Андан сырткары өзгөчө кырдаалдар министринин буйругу менен Ош шаарынын бир нече аймактарында гуманитардык жардамдарды кабыл алуу түйүндөрү ачылып жатат. Алар 24 саат бою тынымсыз иштейт. Бул биринчи дареги ушул биз турган ушул зданияны, имараттын кампасын ачтык. Бул Ош шаары Масалиева 3 көчөсүндө жайгашкан. Бүгүн эртең дагы мынал Ош драм театрына, Ош филармониясына ачууну биз пландап жатабыз. Биздин гуманитардык жардамдарды эгер каалоочулар болсо 24 саат бою кызматтабыз. Атайын телефон номерларыбыз иштеп атат. Биздин оперативдик нөмөттүк кызматыбыз бар. 0558 112 800 деген номерлу. Гум жардамдарды кабыл алуу штабы жарандарды тез бузулуучу тамак-аш, каражаттарды алып келбөөгө чакырат. Эң зарыл болгон нерселер жылуу кийим-кече, жууркан төшөк, жаш балдарга керектүү буюм тайымдар, гигиеналык каражаттар сыяктуу гум жардамдар кабыл алынууда. Зыйнат Ибраимова, Нурбол Талантбек уулу, ЛТР, Ош шаары.